эмне себептен кыргыздар үчүн мейманканалар акысыз деген суроо ээлеп алып, өз алдынча иликтөөнү баштаган. Көрсө, окуянын чоо жайы 1917-1924 жылдарга барып такалат экен. Калганын Койлубай ажынын өз оозунан уксак. Койлубай ажы Меккеде Кыргызстандан барган зыяратчылар үчүн мейманканалар менен тамак аш акысыз экен деп жатасыз. Себебин биле алдыңызбы? 2013 жылы жараткандын насиби менен ажылык үчүн Мекке шаарына барып калдым. Ал жерге барган соң биз жаткан мейманканада кыргызстандык зыяратчылар үчүн жатакана менен тамак аш акысыз экендигине күбө болдум. Ал тургай мейманкананын кире беришинде да бадырайтып, кыргызстандык зыяратчылар үчүн тамак аш жана жатакана акысыз деп кыргыз жана араб тилдеринде жазып коюптур. Эмнеден улам мындай деген кызыгуу менен айланадагылардан сурасам эч ким билбейт. Анан бир күнү мейманканага баян айтууга келген шейхтен сурадым. Көрсө, 1917-1924 жылдардын аралыгында Баткен облусунун Лейлик районунан Төрөкул бий, Мухаммад Бакир, Кушпак уулу Стамбул, Короз уулу Шады, Бердибай уулу Рахматилла аттуу аталарыбыз Совет бийлигинин кысымына кабылып, Сауд Арабиясынын Таиф шаарына жер которушкан экен. Алардын бешөөсү тең колунда бар адамдар болгондуктан ошол жерде соода сатык иштери менен алектенишкен. Меккедеги Кааба мечитине жакын жерден жер алып, медресе менен мейманкана курушат. Кийинчерээк Сауд Арабиясынын бийлиги жогоруда аталган аталарыбызга кайрылып, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi barakatuh. Taqsir, chaqiribsiz? Ova, chaqirdim. Mechitni kengaytkani yer kerak bo'lib jatar. Sizlar uyingizlarning o'rnini mechitga bergili. Mechitni kengaytaylik. Anan sizlar qalagan yerdan biz uy solib beramiz. Xohlasangiz uy sotib ola turgan bo'lsangizlar, dinar qilib beramiz. Мейманкана менен медресени бизге саткыла. Биз аны кеңейтип, эл көбүрөөк бата турган кылалы, дейт. Биздин аталарыбыз акылдашып көрүп, бул жерди силерге бекер эле таштап кетебиз. Бирок бир шартыбыз бар. Кайсы бир убакта биздин урпактарыбыз зыяратка келишет. Ошондо алар үчүн жатакана жана 3 маал тамак ашын акысыз бересиңер дешет. Жергиликтүү бийлик шартка макулдугун берип, ортодо түбөлүк келишим түзүлүп, документке мөөр басылат.